Мейірімді жана ырайымдуу жараткан Аллах Субхану ва Тааланын аты менен баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу замандаштар жана мусулман агайын бир туугандарым. Мынакей жараткан Аллах Субхану ва Таала эгер өзү насип кыла турган болсо, бул дүйнөдөн көзүң өтүп кетсе дагы ошол адамдын урматы, сыйы ордунда боло берет. Аны үчүн бул жашоодо ыйман менен, мыйзам менен жашаш керек. Мынакей президентибиз Садыр Жапаров көзү өтүп кетсе дагы 17 жыл кыргыз элине чырактай болуп күйүп кызмат кылып берген устазыбыз Чубак Ажы Раматылыкка кыргыз эл батыры деген наамды берди. Бул биз үчүн өтө чоң бир сыймык. Бул иш мусулман кыргыз үммөтү үчүн өтө чоң сыймык иш болду. Кудайга шүгүр. Мынакей 17 жыл кыргыз элине чырактай болуп күйүп, эшиктен баштап төргө чейин, төрдөн баштап көргө чейинки жашоодо бизге үйрөтүп кеткен устазыбыз Чубак Ажы Раматылыкка кыргыз эл батыры деген наамды берди. Кече бул жаңылыктарды окуп калдым жана көрөрмандарыбыз менен дагы бөлүшөйүн деп чечтим. Урматтуу туугандар, урматтуу мусулман үммөтү, бир аз көздү ачып ойгонуп, тирүүлүгүбүздө кадыр-баркыбызга жетип, тирүүлүгүбүздө бири-бирибиз менен сыйлашып, тирүүлүгүбүздө жакшы амалдарды кылганга шашып калайлы. Президентибиз Садыр Жапаровка бир блогер катары, кыргыз элинин жараны катары ыраазычылык билдирем. Ушундай инсандарыбызды баркына жетип, ушундай инсандарыбыздын кылган кызматына ыраазы болуп, ушундай сыйлап, урматтап, барктап, элибизге, динибизге кызмат кылып жашашты Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Чубак устазыбыздын этегин кармап бизге окшоп ким илим алган болсо, анда Чубак устазыбыздын урматына Куран окуп дуа кылып коюңуздар бүгүн. Ассаламу алейкум.